кириш сөз. Жаратылышта бизге энергия берип, ишке жөндөмдүүлүктү өстүрүп, физикалык жактан келтирилген оорчулуктарды оңой жеңип, иммунитетти чыңдаган бир укмуш нерсе бар. Эмне болуп кеткен нерсе деп таң калдыңызбы? Көрсө, бул кадимки эле буурчак экен. Бүгүн сиздер менен дал ушулдан тууралуу көбүрөөк биле алабыз. Тарыхы. Буурчакты байыркы Индия менен байыркы Кытайда өстүрүшчү. Ал жакта өсүмдүк байлык жана молчулуктун символу катары колдонулчу. Байыркы Греция менен байыркы Римде буурчак кедей кембагалдардын негизги азыгы болсо, 16-кылымда Францияда падышанын да, жөнөкөй элдин да дасторконунан көрө турган азык болгон. Испания менен Орусияда буурчактан жасалган суюк тамак эң жакшы тамактардын катарына кирчү. Бул азыкты немистер да жогору баалашып, андан ар түркүн тамак аштарды даярдашчу. Ал эми 19-кылымда немис аскерлеринин күнүмдүк рационунда буурчактан жасалган колбаса да киргизилген. Кызыктуу фактылар. Көрсөм, буурчак жакшы жер семирткич. Ал өсүп жатканда тамырында кичинекей кыртыш пайда болуп, азотту фиксация кылат. Буурчакты чогултуп алгандан кийин дагы ал өскөн жердин 1 квадрат метринде 100 граммга жакын минералдык азот калат. Курамы. Буурчак картошкага салыштырмалуу азыраак болсо да, курамында бир топ углеводду камтыйт. Анын негизги бөлүгү крахмал жана сахарозадан турат. Башка өсүмдүктөргө караганда белокко бай. Андан сырткары буурчак B2, B6, С витаминдеринин, ниацин жана фолий кислотасынын, цинк, темир, клетчатка, А провитамини, магний жана Е витамининин булагы болуп саналат. 100 грамм буурчакта 244 миллиграмм калий кездешкендиктен жүрөк үчүн өтө пайдалуу. Пайдалуу жактары. Өзүнүн курамындагы бай составдын негизинде буурчак жүрөктүн клапандары жакшы иштебегендер, миокардиопатия жана башка жүрөк ооруларында жакшы жардам берет. Бул өсүмдүк Б тобундагы витаминдерге жана минералдарга бай келгендиктен нерв системдерин функциялаштырууда эң бийик азык катары саналат. Ошондой эле аны неврастенияда, депрессияда, уйкусуздукта жана башка нерв ооруларында пайдаланса жакшы. Курамындагы бай азыктардын негизинде буурчак кош бойлуу жана эмчек эмизген аялдар үчүн дагы жакшы азык. Андагы крахмал диабетиктер үчүн өтө пайдалуу. Колдонуу. Жумшак жана жаш буурчакты чийки бойдон эле жесе болот. Мындай акыбалда даамдуу гана эмес, өтө пайдалуу дагы. Тоңдурулган буурчакты эритип, ысытып алгандан кийин гана жеш керек. Жаш буурчакты 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин гана бышыруу керек. Буурчакты бат же бууга бышыруу туура, анткени анын курамындагы бардык пайдалуу заттар сакталып калат. Консерваланган буурчакты дароо эле жей берсе болот. Мындай абалда ал 15%дан 30%га чейин витаминдерин жоготуп коет. Жыйынтык. Балким бала чакта бышкан буурчакты жебеш үчүн табагыңыздан терип алып салган учурлар болгондур. Эгер ошондой учурлар болгон болсо, кичинекей дандарга экинчи шанс берчү убакыт келди. Ал эми алар сизге саламаттуу жашоо белек кылышат. Оорубаңыз. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.